куттуктайм. Албетте эне тилди сүйбөгөн кыргыз элин жаратпайт дейби, өнүктүрбөйт дейби. Эне тилин билбеген элин сүйүп жаратпайт. Элин сүйүп жаратпайт. Күнүлүк практика жок. Ошондуктан баарыңарды куттуктайбыз. Баарыбыз аракет кылып атабыз. Бирок мен ойлойм, алда аз болуш керек. Бирок акырын-акырындан көнүп келатат биздин кадрлар, жаш кадрлар көнүп келатат. Себеби үлгү болуп бизге сабак берип тургула, как мугалим катары. Ошондуктан биз да аракет кылабыз. Баарыбыз аракет кылып атабыз. Эки жылдан баштап уже обязательно тестирование обязательно керек, милдеттүү түрдө. Ошондуктан биз даярданышыбыз керек. Мамлекеттик тилде сүйлөшүбүз керек, мамлекеттик тилде иш кагаздар алып барыш керек. Ошого даярданалы. Баарыңыздарды майрам менен куттуктайм. Даярдыкка баарыбыз бир кылалы, жардам берели. Майрамыңыз куттук болсун. Урматтуу кесиптештер, бүгүн билимдей мамлекеттик тил күнүнүн мыйзамы кабыл алынганына 31 жыл болду. 31 жылдан бери биз мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө көп иштерди аткарып келдик. Биздин Кара Балта шаарынын мэриясында мамлекеттик тилде иш кагазын жүргүзүүгө 100% шарт бар. Эгерде мамлекеттик тилде келген иш кагаздардын бардыгы мамлекеттик тилде аткарылат. Демек, биз дагы бизге тиешелүү болгон милдеттерибизди дагы аткарууга мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм, дагы өркүндөтүүгө ис салымыбызды кошолук. Азыр сиздердин назарыңыздарга биз атайын дайындаган кичинекей ишмерчен бар, ошону аткарабыз. Азыр гимнге даяр туралы, баарыбыз гимнди мен азыр коем. Биздин Азаттык радиосунун меймандары Москвадагы лингвистикалык университеттин кыргыз тили боюнча окутуучусу, кыргыз тили жана маданияты борборунун жетекчиси, ушул университеттин алдындагы Жеңишгүл Байтерекова, филология илимдеринин кандидаты. Андан кийинки ошол Жеңишгүлдүн Москвадагы ошол жанагы мен айткан университеттеги студенттери, окуучулары түшкенбизге биздин студияга. Кыздар
өзүңөр жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз, мына четинен эле. Меня немножко минуты жөнүндө Пахомова Дарья. Мен кыздарыммен бир топто окуп жатам. Биз Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинде 5-чи курста окуп жатабыз. Биздин кесибибиз чөлкөм таануу. Биз эки чет тилди үйрөнүп жатабыз. Англис жана кыргыз. Менин атым Юсупова Маргарита. Мен Даша менен окуп жатам. Биз кыргыз тилин экинчи чет тил катарында үйрөнүп жатабыз. Кыргыз тилин тышкары биз да үчүнчү тилди окуп жатабыз. Даша испан тилин окуп жатат, Рита немис тилин окуйт, а мен фин тилин билем. Кандайча кыргыз тилин тандап калдың дейт? Мун үчүн өзбек тилин тандаган жоксуң? Же казак тилин, же татар тилин? Мисалы. Да. Биз кыргыз маданияты жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө, даже Кыргызстан жөнүндө дерлик эч нерсе билбедик биринчи курска чейин. Бирок азыр 4 жылдан кийин бизге кыргыз тили абдан жагат, себеби ал абдан өзгөчө. Тиги түрк тилди үйрөнгөндөн кийин кыргыз тили менен казак тили аябай жакын өтөт. Котормосуз эле сүйлөшсө болот. Без перевода. Анан эми бул жөнүндө кичине маалымат алдыңыздар. Ал эми өзүбүздүн жерибизде кандай акыбал? ЛФМ окумдарында музыка албетте кыргыз тилинде жаңырып 24 саат бою Өзүбүздүн кыргыздарыбыз кандай мамиле жасайт мамлекеттик тилге? Баче Кыргызстанга барабыз? Эмнеге барбайбыз? Бул жерде Кыргызстанга барат деп жазып турат го. Сен мага кыргызча сүйлөп жатасың эмес. Кыргызчасы тыныстанып болот. Тыныстанып дегенде тыныстанып болсо женский род болуп калат. Ошондон Тыныстанов деп айтыш керек деп атат да. Баче сиздерде шартыңыз кайсы жерде болот? Кийинки аялыңар Москва көчөсүнө кайрылганда болот. Бакамайдан толгун койчу. Бакамай эмес, Бакамай. Кыргызча туура сүйлөбөчү. Жомарт Бакамай. Кыргыз жазуучусу. Мамлекеттик тил жалпы уруттук кенч. Антесе биз Бишкекке вообще жүрө албайбыз го. Мен жана калбайм. Эми сиздердин убактыңыздарды көп албаш үчүн кыскача ушундай да көп нерселерди даярдагам, себеби биздин убактыбыз 9-дан башталыш керек болчу да. Ошол убакытты үнөмдөш үчүн сиздердин да кесиптик кызматтарыңар көп. Ошондуктан мен сиздерге өзүмдүн сунушум, каалоо тилегим, албетте ар бир улут өзүнүн тилин жакшы көрөт, ошол тилде эне тилинде сүйлөйт. Биздин мамлекетте башка мамлекеттердин да өзгөчөлүгү мамлекеттик тил деп кыйнабай, өздөрү каалаган тилде сүйлөгөнгө эркиндик берди, себеби биздин конституциябызда ошондой жазылган. Бирок конституциябызда да жазылган мамлекеттик тилди билүү ар бир инсандын кудурети, ар бир инсандын парзы. Өзгөчө мамлекеттик кызматтарды иштеген, муниципалдык кызматтарды иштеген инсандар өзүнүн кесиптик деңгээлинде мамлекеттик тилди билүү жана өзүнө тиешелүү жумуштарды аткаруу деген талап бар. Ошондуктан мен сиздерге дагы сунуштагым келет. Ушундай убакыт өтө берет дагы өзгөчө жаштарга кийин бир талап келет.
100% билсең, сен бардык кызматтын ээси боло аласың, өз ишиңди аткара аласың деген талап келип калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер дагы ошо бүгүнкү күндөн кандайдыр бир тыянак чыгарып, ошого даяр болуп, мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө, мамлекеттик тилде көп нерсени аткарганга сиздердин салымыңыздар керек. Кара Балта шаарында эң талап койгон биздин мэрия, биздин жарандарды мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө, ошону билгенге, мамлекеттик тилди сөзсүз эле сүйлөш керек эмес, ошонун каада салтын, үрп адатын, тарыхын билип, эгерде бизде Тилек Түркманович айтты эле, мен эмеге Германияга барганда дейт, мен Кыргызстандын десе билбей койду дейт. А мен айттым дейт, Чыңгыз Айтматов десем, деп ошо барган делегацияны карабай эле мага көп көңүл буруп калышты дейт. Ошондуктан мына Москвада окуган башка улуттун адистери дагы мамлекеттик тилди билгиси келип атат, биздин тилди, биздин тарыхыбызды, маданиятыбызды билгиси келип атат. Демек, биз дагы өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды толук билбейсиңер деп айтпайм, бирок эгерде корксаң, кызыктар болсоңор дагы тереңирээк билишиңиздер керек. Дагы бизде мамлекеттик тилди билүү боюнча тест өткөн. Биздин көбүбүз тесттен өттү да өтпөй калгандар бар. Ар кандай себептерден өтпөй калгандар бар. Эми аякта чындыгында абдан талап күчтүү болгон. Дагы эле болсо, эгерде мына менин мүмкүнчүлүгүм бар, менден келип ошо тест китепти алып эле катары менен жарым сааттан эле отуруп, мисалы А1 дегенди өтөлүк. Мисалы кимге А1 керек болсо, ошол күнгө график коелук. А2 дегенге де өзүнчө график коелук. Колдонуп алгыла да. Анан сиздерге мен жардам бере алам. Мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Бизди сыйлап, мамлекетти сыйлап келгениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер бошсуздар. Рахмат. Может, калгандар бар, сүйлөгөнгө.